Бишкекте күндүн ысыгы 38 градуска чейин жетүүдө. Коопсуздук эрежелерин эске албай сууга келип түшкөндөрдүн саны арбын. Эң маанилүүсү куткаруучулар дайым ушул жерде. Не оставляйте детей без присмотра. Урматтуу ысыгычылар, балдарыңызды сактаңла. Кызыл тосмодон нары жүргүлө. Учурда күндүн ысыгынан Бишкекте көлмөлөрдү көздөй агылгандар көбөйдү. Бул ГЭС-5 суу сактагычы азыр эс алуу борборуна айланып калган. Мында куткаруучулар сууга түшүп аткандарга эскертүү берип турбаса, чөгүп кетүү коркунучу жогору. Күндө 20дан ашык жолу айланабыз. Бир күндө айланганда 15 мүнөт кетет да. Биз 2 круг беребиз да, анан кийин четке токтоп, көлөккөгө 10 мүнөттө тыныгуу беребиз. Эл көп түшкөн учурда биз токтобой эле калабыз. Моторго тыныгууда өзүбүз да тыныкпай калабыз. Эртең менен келип түшөбүз, как положено. Ошондон эртеңден баштап кечки саат 9га чейин, 9:30га чейин ушул суунун үстүндө жүрөбүз. ГЭС-5 суу сактагычы качан эс алуу борборго айланганы белгисиз. Бул жайга унаа үчүн 60 сом жана ар бир адамга 60 сом төлөп кирүү керек. Коопсуздугу каралганы менен тазалыкка көңүл бурулган эмес. Адистер мындай кир сууга түшүп чыккандан кийин сөзсүз таза суу менен чайкануу керектигин айтышат. Бирок бул жерде андай мүмкүнчүлүк каралган эмес. Пришли с друзьями, а так-то отличный пляж. Как часто приезжаете? Ну, я здесь первый раз, друзья привезли покупаться. Мы с друзьями здесь, человек 10-15. Как вам состояние пляжа? Ну, не сказать прямо, но можно. Жақсы. Көлге жетпей жатам, жақсы. Құдайға шүкір. Көбүнчө тыюу салынган көлмөлөргө өзгөчө Чүй чоң каналына чөккөндөр көп катталат. Элдерге ар дайым биз тараптан аларга түшүндүрүү жана коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча жаш өспүрүм балдарга болобу, алардын ата-энелерине болобу ар дайым түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Блок ошол түшүндүрүү менен бул кулак сыртында калып кетип жатат. Куткаруучу Талант Тойчубек уулунун айтымында ар бир адам өзүнө сак болбосо, сууга чөгүп жаткан киши менен жөн гана чабак уруп жаткан адамды айырмалоо кыйын. Ал өз ишинде туш болгон кейиштүү окуялардын бирин айтып берди. Кычкада кичинекей кыз чөгүп кеткен, ошол кызды баягы издеп жүрүп бутакка кыпчылып калган экен. Ошол бутактан алып чыкканбыз. Алып чыгып келаткан учурда бизде баягы денең аябай эле башкача бир абалда болуп калат экенсиң өзүңчө. Сууга чөккөндөр боюнча чалуу түшкөндө кырдаалга жараша 8 адамдан турган топ барат. Алар топтун башчысы, улук нускоочу, суучул нускоочу, фельдшер, айдоочу, улук куткаруучу жана кароочу. Анан элдерге айтып кетчүмүн, ошол бычкаларга түшүшкө тыюу салынат эле мындай. Өзүм мындай көп учурлар болду, бизде ошо бычкага көп чөгүп кеткендер болот, кичинекей жаш балдар болот, ал үстү билим менен акын жаяткан менен асты аябай мындай катуу кетет да. Билим менен. Ошо тыюу салынат деп ата-энелерге өзүнүн балдарын караганга. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, жыл башынан бери сууга чөгүп каза болгондордун саны 44 адам болсо, анын 12си 12 жашка чейинки балдар. Мындан улам министрлик сак болууга чакырат. Белгилей кетсек, бүгүн куткаруучулардын кесиптик майрамы жана өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин түзүлгөнүнө 30 жыл болду.